Assalamu алейкум, армаңыздар мусулман бир туугандар. Кайтадан эле сиздер менен биз Ал Жардам фонду. Өзүңүздөр билгендей эле Ал Жардам фонду 2019-жылдан бери иштеп келет. Ал эми ушул фондго катталган биздин сиңдибиз Чүй облусунун Жайыл районунун Сосновка айылынын тургуну Өмүркандын ал акыбалын билип, жана өзү менен кезектеги бул чыгарылышта биргеликте маек кылууну туура көрдүк. Сиздер менен мен алып баруучу Айпери Уланбекова. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле биз Өмүркан сиңдибиздин дагы толук кандуу үйүнө жетип келдик. Өмүркан, кандайсың? Ден соолуктарың жакшыбы? Кандай жүрөсүң? Өмүркандын жашы азыркы учурда 12 жашта. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле бир көзү артка карап турат, ал эми бир буту болсо толук кандуу өскөн эмес. Ал эми толук кандуу Өмүркан өзүнүн эң жакын, эң мээримдүү бир туугандары жана апасы менен ушул жерде 20 жылдан бери бирге турушат. Өмүрканды биз өзүнө дагы атайын белектерди алып келгенбиз. Өзү дагы ширин кыз болгонунан улам шириндиктерди. Бул сага. Эчеке арбаңыз. Чоң рахмат, өзүңүз дагы ушул бизге кайрылып, эне да кантсе дагы бала үчүн күйгөн, бул баары бир эне да. Толук кандуу Өмүркан сиңдибиздин диагнозу боюнча жумурай журтка бир өзүңүз маалымат берип өтсөңүз. Мен 2011-жылы кызым жарык дүйнөгө келди. Келгенде эле ошо давление менен төрөп жүрмүн. Ошононбу билбейм, ушул кызым ушинтип ооруп жүрөт. Ошо 1 жашта больницада жаттык. Бир жашка чейин больницада көпкө кармалдык. Анан кийин айтты, кызыңар ДСП деди. Ошол боюнча мына 12 жашка чейин карап аттым. Анан 2007 жашында мен муну немеге Жумабековго алып бардым, операцияга. Ошо путу түз баспады 7 жашка чейин. Анан алып бардым, кийин операциядан жакшы чыкпады, баягыдай эле өзгөрүш болбоду. Анан ошо боюнча жүргөнбүз. Анан убакыт өтүп чоңойгон сайын бир путу чоңоюп, бирөөсү ошо операция болгон пут кургап баратат да, өспөй атат. Кыз бала да эми келечегин ойлоп силерге кайрылдым, эми жардам болуп калса ушу кызымды эл катары өзүнчө басып, өзүнчө көрүп жүрүшүнү тилек кылып силерге кайрылдым да. Буту неме ошол операциядан кийин да өзгөрүш болбоду. Анан кийин күндөн күнгө айтты, бирок путу тартылгандан кийин көзү да тартылат дейт. Анан көзү дагы азыркы күндө артка кетип калат. Эпилепсиясы да бар. Ошо азыр эми күндөн күнгө жакшы болушун тилейт экенсиң да, эне болгондон кийин. Азыр айлам жок, эми ошо силерге кайрылып атам да. Буюрса жакшы болуп кетип, өзүн өзү эптесе деген ниет менен. Муну мектепке албады негизи. Зрение начар. Анан эпилепсия менен ооруйт, дары ичет. Анан школдорду сүйлөшүп бул жерден явно деген ачылган. Ошодо 1-2 жылдай алып барып жүрдүм, бирок алар да азыр чыгарып койду. Жыгылат, көз зрениясы начар. Анан басканда да жыгылат деп, ошо боюнча азыр үйдө эле карап отурам. Негизи бул ошол дары карбамазин ичип жүрөт да, аны ичкенден бери кичине кайра сүйлөй албай ушинтип кыйналып жүрөт да. 7 жашка чейин анча билинген жок, мына 7 жаштан бери азыркы күндө ошол бир путу чоңоюп эле өсүп баратат, жанагы операция болгон путу кыска. Анан омурткасыны былтыр рентгенге апарып тапшырганда омурткасы да кыйшайыптыр. Анан ал көзгө да берет экен да. Ошонун айынан азыр бир путу чоң, бирөөсү кичине, өзү дагы кыйналып басат да, эл катары балдардай жүрө албайт. Анан мен муну школдорго апара албай атам, школдор албай атат. Ошо үйдө эле карап отурам, ошого келечегине ушу кыз жакшы болуп, өзүн өзү эптеп кетеби деген ниет менен силердин фондго кайрылып атам. Буюрса ушу кызым келечеги үчүн аракет кылып берсеңер деп суранам.
Оң бутунун кыскалыгы себебинен улам Өмүркан сиңдибиздин көзүнүн көрүүсүнө дагы жана ошондой эле алып кетүүсүнө да өзүңүздөр көргөндөй толук кандуу дене түзүлүшүнүн толку боюнун тең өсүшүнө дагы таасирин бергенинен улам албетте эжебиздин үмүтүнө үмүт кошуп толук түрдө сиңдибиздин чуркап кетүүсүнө мүдүрүлбөстөн баардык нерсени толук кандуу алып кетүүсүнө жардам берсек. Келиңиздер анда чогуу биргеликте Өмүркан сиңдибиздин жүрөгүнө жылуулук тартуулап, жүзүнө жылмаюу кетпөөсү үчүн биргеликте кайрымдуулук ишти чогуу аткарсак. Сиздер менен мен алып баруучу Айпер Уланбекова болдум. Кезектеги чыгарылышта көрүшкөнчө, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.